саламатсыздарбы урматтуу менин видеолордун көрүүчүлөрү. Сиздерди каналымдан көргөнүмө абдан кубанычтамын. Ушул бул жумада эң кызыктуу нерселерди талкуулагым келет эле. Башка тема план боюнча болду эле, баягы ар бир ушундай видеолорду жасаганда план болот да. Ошол пландан сырткары акыркы жуманын жаңылыктары өтө кызыктуу болду. Мындан кызыктуу нерселер болуп жатат. Кыргызстан өз иши менен иштеп жатат. Кыргызстанда экономикалык инициативалар, ариш аракеттер орун алды. Ал нерселер өз жолу менен кетип баратат да. Ал эми дүйнө жүзүндө болсо абдан кызыктуу нерселер. Бул деген мисалы үчүн ошо Орусия тарапты алсак, Украина тарапты алсак, каякта абдан мындай мурун эске келбеген, бирок күтүлгөн нерселер болуп жатат да. Мисалы үчүн бизде акыркы жабыктарды карасак, Украинада акыркы ролигимде айттым эле, батыш такыр жардам бербей калды. Мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттары даярдап жаткан 6 миллиард доллардык мындай мыйзамын четке какты. Анткени Трампты колдогондо ошол четке кагыптыр. Андан сырткары колунда бар болгон Пентагондун эсептеринде турган 4 миллиард доллар да өтпөй койду. Кошумча дагы берип жаткан ошол жарым миллиард доллар жардамы дагы жетпей койду да ошол Украинага. Ушундай абалда албетте евро биримдик да жардамга келди. Мисалы үчүн бүгүнкү билесиңер, Макрон айтты эле, мен деген ошол Франция аскерлери керек болсо ушул согушка катышат жана Франция аскерлери Тала майданына чыгышат дегени менен Макрон көп айтат экен деп айтып жатышат бүгүнкү күнү серепчилер. Анткени Шольц мен деген Таурус ракеталарын бере албайм, снаряддарды бере албайм Украинага деп коюп, жарым миллиард евро, ушундай 500 миллион евро Украинага факт түрүндө карматты. Президенттин генералы Петр Павел деген ошол жаңы жыл астында Украинага айткан, эгерде 1 январга чейин ишти бүтпөсөңөр жардам токтойт деп. Анан же жеңишиңер керек, же болбосо ушул Орусия менен сүйлөшүү, мындай кандайдыр бир тегерек үстөлүнө отуруп, дасторкондо отуруп, ушул кандайдыр бир келишимге келишиңер керек деп айтты эле. Ал болбой калды. Азыр болсо Петр Павел ошо канчалык катуу Украинага сын айтпаса дагы, иш жүзүндө Украина үчүн 800 миң снаряд тааптыр дагы. Кээ бирлер айтып атышат, баягы чыгыш Европадан мурунку сайттар запасынан калган снаряддар, башкалар айтып атышат, Түштүк Корея аркылуу алып атат деп. Эми кайдан аларын так айтыла элек, бирок серепчилер айтат, сатып алуу башталды, жана ошол 2 миллиард еврога чейин керек экен аны сатып алганга. Анан ошол Германиянын жардамы менен, кээ бир башка европалык өлкөлөрдүн жардамы менен ошол снаряддарды жеткизүү башталды. Жана толук ал снаряддар ошол 2024-жылдын июлунда жеткирилет Украинага деп айтылып жатат. Ошону менен бирге Украина заматта эле ал жаңылык жарпы жарлыкка чыккандан кийин атакаларын күчөтүп, бүт болгон баягы складдардагы сакталган мындай кара күнгө деген снаряддарын колдоно баштап туруп, ушул Орусиянын армиясына көп чекиттерине токтотконго жетишти. Ошону менен болсо дагы баары бир баягы Авдеевка таласында, Работино таласында Орусиянын армиясы чоң жоготууларга дуушар болсо дагы токтобосун мындай акырындап километрлеп, метрлеп күндө алдыга жылып атат. Ошону менен бирге баягы серепчилердин айтуусу боюнча Орусиянын армиясы катуу мындай жаракат алып атат, катуу мындай жоготууларга учурап жатат. Көп адам аябай жок болду деп айтышат. Ошону менен бирге мисалы үчүн Крынкада, Украинада Орусиянын армиясын дрондор менен башкарганда, FPV дрондорду колдонгондо, баягы Lancet дрондорун колдонгондо абдан жөндөмү өстү деп айтып жатышат. Ошол жердеги мисалы үчүн Украина деңиз пехотасы толугу менен жер астында дейт. Сыртка чыга албайт, анткени Украинадан да кыйын колдонуп жатат дейт Орусия ошол дрондорду. Ошондуктан мындай башыңды чыгарсаң эле, кичине кыймылдасаң эле дрон учуп келет дейт да. Ошон үчүн Крынкада мисалы үчүн Орусия ошол дрондорду мыкты үйрөнгөнүн көрсөттү. Эгерде ошол үйрөнгөн жөндөмү тарап кетсе, жалпы армиясына, анда украиналыктар айтып атат, азыр эле генералдар айтып атат, анда аябай оор болот, жеңилебиз дейт. Ошондуктанбы Украина бүт ставкаларды алыска учуучу жана согуучу 1000 километрге чейин учкан дрондорго жасашат. Ал дрондор фанерадан жасалат, пеноплексден, пенополистиролдон жасатышат булар. Аны жөнөкөй эле моторлор, жанакы магниттик моторлор Кытай чыгарат негизи, бирок украиналыктар аны өндүргөнгө үйрөнүп алышыптыр, жана обмотканы жасаганга, щеткасыз мындай дрондорду көтөрүүчү моторлорду. Анан ошол эле баягы Украина өзүндө мурун мопеддер жасалышкан, ошол мопеддердин моторлорун колдонуп, ошол эле шахеттин схемасы менен эле фанерадан канатын жасап эле ушундай алыска учуучу дрондорду жасап атышат. Алар албетте баягы Starlinkке кошулуучу модуль бар. Кээ бир дрондор болсо баягы негизи ошол сим карталар менен башкарылат экен, эл аралык баягы роуминг аркылуу. Анан ушундай технология менен алар деген мындай телеметрия сигналын бере алышат экен, спутниктер аркылуу, уюлдук байланыш менен.
Аны ушинтип дрондор менен НПЗларды ура баштады. Негизи бүгүнкү ошол телеграм каналдардын серепчилердин айтуусу боюнча 13төн ашык 11, 13, кээ бирлер 15 деп атышат НПЗни согушту украиналыктар. Алар деген НПЗга соккондо ошол складтарына сокпой, так ошол ректификациялык колонналарга согуп жатышат. Бул ректификациялык колонналар биринчилик нефть иштетүүчү мындай аспап заводдо. Ал аркылуу биринчи келгенде нефть ушул өтөт. Өткөндөн биринчи иштетүүдөн өтүп туруп, анан кийин бензин, керосин болуп тарайт да. Анысыз завод иштебейт. Аны калыбына келтирүү, мисалы үчүн жөнөкөй болсо, аны Орусия өзү калыбына бир айдын ичинде келтире алат. Ал эми татаалыраак системалар, чоңураак системалар, ал евро биримдиктен келген. Албетте санкциялардын аркасынан ага жетиш кыйын, бирок жарым жылга чейин кетет дейт аны калыбына келтирүү. Ал колунан келет да Орусиянын. Ошентсе дагы бул деген толук Орусиянын нефть, мунай зат баягы өндүрүшүн токтотпосо дагы кандайдыр бир баягы сүйлөшүлгөн келишимдер боюнча өз убагында продукцияны жеткирүүгө кандайдыр бир ушундай зыян келтирет. Ал продукцияны жеткирүүгө шашырылыш үчүн Орусия анын ордуна чийки күйүүчү майларды, нефттин өзүн жеткиргенге мажбурланып калат да. Ошону менен бирге баягы Орусиянын Bloomberg'тин мисалы үчүн ою боюнча кээ бир башка эл аралык мындай экономикалык маалыматтык агенттердин ою боюнча 13%га түшүрдү Орусиянын баягы күйүүчү май мындай өндүрүшүн да Украина. Акыркы баалоосу боюнча мисалы үчүн ВОА келтирет, америкалык өзүнүн баягы гезиттери. Бул жерде 7%га чейин түшүрдү дейт Украина Орусиянын күйүүчү май секторун. Маалыматтык чоң мындай вау эффект кылганы менен, чынында айтсак, бул деген эч кандай андай катуу таасир эткен жок. Анткени катуу таасир этиш үчүн 30%га чейин токтотуш керек, же 25, же мындай абдан иш жакшы болуп баратканда 70%га чейин токтотуш керек да андай нерсени. Ал нерсе болгон жок. Ошондуктан кандай чын эле согушту бул нерсе токтотобу, бул чоң суроо да. Андан маанилүүрөөк, андан мындай кыйыныраак нерсе бул деген ДРГлердин иши да. Мисалы үчүн Орусиянын расмий каналдарында ДРГ деп аталат. Ал эми баягы украиналар болсо өзүлөр биз деген буга тиешебиз жок, бул деген биздин балдар эмес, биз аларды билбейбиз, булар такыр башкалар. Булар деген Орусиянын жарандарынан түзүлгөн түзүмдөр. Ички Орусиянын оппозициясы деп аталган Орусия өзү сыярчылардын корпусу. Шибер батальону деп аталат. Анан Орусия эркиндик конушу деген ушул үч күчү Курск аймагына жана ошол Белгород аймагына киришти. Теткина деген мындай айылды басып алышты, кыштакты. Курскта дагы баягы бир нече кыштакка кирип кетишти. Ошол кыштактарга кирип туруп, партизандык тактика менен мындай регулярдык аскер күчтөрүнө Орусиянын кол салып атышат. Шаарларына кол салып атышат, шайлоого кийлишти, шайлоого катышып туруп, аларга баягы кандайдыр бир мындай маселе түздүрүүгө аракет кылышты. Анан баягы шайлоо кезинде мындай кандай маалыматтык диверсия жасашты да, мындайын айтканда. Анан биринчи эле күнү Орусиянын расмий каналдары баарын кырып чыктык, баарын сүрүп чыктык, баары жайда, эчтеке болгон жок, тынч дымдырыс деп коюшту. Бирок эмки чекти ал жаңылыктар токтобой атат да. Эмчекте кийин эмки күнү Орусиянын расмий каналдары айтты, бул деген Украинанын регулярдык армиясы кирип келди, миңдеген кишилер оор техника деп айтылып атат. Бирок баягы ошол Орусия эркиндик легиону же Орусия эркиндик конушу деген кыймылынын видеолорун караса, аякта кичинекей эле диверсиялык мындай партизандык мындай түзүмдөр экени көрүнүп жатат да. Ошону чынбы калппы, канчалык ал нерсе мындай ордунда деп эсептесе, азыркы серепчилер айтып атат, бул деген чындыкка окшошуп баратат деп. Бул деген баягы эгерде толук Орусиянын армиясы, оор техникасы Украинанын фронт чек-арасынын жанында жайгашса, жана ошол жерде колдонулса, логистикасы ошол жерде болсо, капталдары ошондо кыралбай калыптыр да. Капталдарында баягы срочниктерди колдонуп, мындай аябай алсыз күчтөрдү койгон окшойт чын эле. Жана аны кайра фронтту өзгөртүү, логистиканы буруу, оор техниканы жиберүү, бул деген дагы бир канча убакытты даярдоону мындай талап кылат. Ошондуктан тез ошол кичинекей партизандарга күчү жетпей калып атат да Орусияныкы. Бул деген эмнени дагы кооптуу нерсени билдирет? Бул деген Орусиянын башка да чек аралары ушунчалык бош экенин билдирип атат да. Мисалы үчүн Кытайдан коопсуздук канчалык болот? Мисалы үчүн Кытай Орусиянын алсыздыгын көрсө жана ядердик потенциалдык мындай
четке кагууга мүмкүнчүлүгү болсо, ал да мисалы үчүн алыскы чыгыштан кирип келиши мүмкүн. Казакстандын чек арасы каралып атабы, каралбай атабы, Монголиянын чек арасы, ошол эле мисалы үчүн Америка менен болгон Камчатка тараптагы, Аляска, Камчатканын ортосундагы мейкиндик аякта кандай коопсуздук камсыздалган, ушул суроолорду көп туудурат. Анткени ушул эле капталынан эле ушул Белгород Курск аймагынан ушундай кичинекей түзүмдөр кириши ушунчалык чатакты жаратты да, ушунчалык баягы логистика даяр эместигин көрсөттү. Бул нерсе жыйынтыгы жакшы болобу, жаман болобу ошол күчтөргө, бирок кантсе дагы кандайдыр бир мындай чоң суроолорду мындай башка элдерге, башка улуттарга мындай кылса болот экен деген сабакты берди да. Анан ошо менен бирге дагы шайлоо да өттү. Шайлоо өткөндө көрдүңүздөр, Бишкекте килейген ушундай очередь болду, 900 кишиге жакын. Бул деген 900 киши негизи шайлашты, баягы добушун беришти. Анан эң кызыктуу баягы Орусиянын оппозициясынын жаңы келбетти, бул Юлия Навальная, Навальныйдын келинчеги айтты, ушул келгиле ушул шайлоо участоктарына баргыла, ушун баягы түшкү мал Орусия президентине каршы деп чыккыла деп айтты. Анан бул оппозициянын кандайдыр бир иши болмокчу, бирок тилегин алардын баягы пландарына каршы тескерисинче болуп кетти. Тескерисинче бул рекорддук явка болду. Орусия жарандары келип өз президентине күчтүү ишенимин көрсөттү деген жыйынтык менен расмий бийлик чыкты. Анан эң кызыктуусу, мисалы үчүн серепчилердин көбү, мен дагы деп ошентип ойлойм, Орусия калкы чын эле Орусия президентин колдоду. Анткени Орусия калкы бул империялык калк, бул деген баягы өзүнүн өтүгүн башка элдердин мойнуна салып жүргөнгө мындай көнгөн калк. Так ошондой эле мисалы үчүн сезим Британия калкында бар болчу, эмгичекте бар деп айтылат. Так ошондой эле сезим бүгүнкү күнү Америка Коңшу Штаттарынын жарандарында пайда болду да. Биз деген баарынан кыйынбыз, биз башка эл менен башкарабыз, калгандарыңар багынгыла, жөбөлгүлө деген мындай сөз да бул. Мисалы үчүн колониялык кезде ар бир европалык мамлекет ушундай сезим менен жашап келген. Бүгүнкү күнү мисалы үчүн Франция деле ошондой, Италия деле ошондой сезими бар да. Мисалы үчүн ушул Кытай, албетте Кытай бүгүн империялык өлкө. Империялык калктын сезими менен мен ойлойм, азыркы кезде кооптуу мал болуп келгенин түшүнүп, Орусиянын жарандары чын эле өзүнүн президентине добуш берди жана көп бюллетендер тиешелүү түрдө ошол колдоо көрсөттү деп ойлойм. Орус досторум бар, Орусияда да окуп келгем, жашап келгем, мен көрүп жатам да. Алар чын эле колдоп атышат. Ошон үчүн ушинтип орус калкы өлкөнүн сыртынанбы, өлкөнүн ичиненби ошол жалпы тагдыр менен, жалпы тагдырга өзүнүн президенти менен барганга даярдыгын тастыкташты, далилдешти. Ушинтип айтса болот. Эми Кыргызстанга бул кандай нерсе да? Азыр кыйгач санкциялар, экинчилик санкциялар акырындап күчөп баратат. Европалык мамлекеттер ошого аракет жасап атат. Кыргызстанга түзмө-түз бүгүнкү өтүп бараткан төлөмдөр, кыйынчылыктар мындай пайда болду. Акчалар, мисалы үчүн ошол эл аралык операциялар боюнча акчалар келиши акырындап мындай чектөөлөр болуп калып атат. Бирок башка тармактар боюнча мындай негизи Кыргызстанга азырынча тынч да, тескерисинче экономикага жакшы мындай мүмкүнчүлүктөр дагы эле түзүлүп, дагы эле туруп жатат. Акырындап баягы кандай гана мисалы Казакстан Кыргызстанда сертификациядан өткөн продукцияга тыюу салабыз деп жатса дагы андан баш тартты. Мисалы үчүн Орусиядан утиль сбор киргизилди, баягы киргизилсе дагы азырынча баягы машинелер өтпөй калса деле баары бир баягы продукция, жеңил өнөр жай продукция кийинип өтүп атат. Ошол сырттан келген продукцияга да кошумча чектөөлөрдү, бажылык чектөөлөрдү коюшту эле. Орусияда коюлуп жатат ал нерсе. Бизде да аны кайталап коюп жатышат. Ошентсе дагы баары бир баягы кошумча салык алабыз деген ниети да. Баары бир экономикалык мындай агымдар, товарлардын агымдары Кыргызстандан дагы эле күчтөнүүдө Орусиянын тараптай. Анан азыр шайлоодон кийин Орусияда мобилизация болушу мүмкүн. Мобилизация болмоюнча булар жеңбейт. Контракттык армияны чыгымдарын төлөш үчүн булар деген эгерде азыр басып чыгарчу, акча басып чыгарчу станокту толук күчүнө киргизсе, инфляция заматта күчөп кетет. Анан мисалы үчүн бүгүнкү Wildberries'те биздин сатыкта отурган жарандарыбыз, Орусиянын жарандары Кыргызстан аркылуу сатык кылып атышкан, түшүнүшү керек. Рубль тез кунунун жоготуп ийиши мүмкүн. Бул рискке чейин 1-2 ай калды да. Ал нерсе болушу толук ыктымал болуп атат. Анын болушунун пайызы 80% чейин жетип атат. Демек бул нерсе даяр болуп туруш керек. Ошон үчүн баягы эгерде жалаң рубль менен алып обналичка жасап атканда, ошол моралдык жактан даяр туруп коюш керек да. Ага каршы чара көрүш өтө кыйын. Ошо базар менен иштеп аткандан кийин. Жана негизи ошол согуш өзү бүтөбү, бүтпөйбү? Азыркы маалымат боюнча согуш эгерде мындай Украина НПЗлерди сокконго уланта берсе, эгерде
Орусия бүгүнкү күнү толук мобилизация кылбаса, экономисттердин айтуусу боюнча ошо улуттук баягы бакубатчылык фондунун Орусия 60% коротту, 40% калды. Демек бул деген 8 ай согушка дагы жетет да. 8 айдын ичинде согуш төлөөгө жетет. Экономика аябай күчтөндү. Баягы Орусияныкы анткени мамлекеттик ошо субсидиялар бул деген коргоо секторуна аябай көп кетти. Ошентсе дагы коргоо сектору көтөрүлгөндө түшүнөсүңөр, баягы дүйнө жүзү боюнча мамлекет бекем туруш үчүн согуштук чыгымдарды эмес, мындай жөнөкөй күнүмдүк чыгымдарга ошол акча кетиш керек, инвестициялар кетиш керек. Күнүмдүк чыгымдар толук түрдө каржыланбай калды. Мындай күнүмдүк чыгымдарды камсыздоочу продукцияны чыгаруу мындай секторлор да, экономикалык сектор. Ошон үчүн бул деген кайра эле мисалы үчүн биздин өлкөдө Кыргызстандай кичинекей өлкөлөрдүн мүмкүнчүлүктөрүн өстүрөт, бирок Орусиянын ичинде бул деген чоң кризиске алып келиши ыктымал. Ошо эгерде мисалы үчүн согуш токтоп калса, Орусияда экономикалык кризис болот чоң. Согуш уланса дагы болот да. Ошон үчүн активдүү согушка 8 ай калды. Акчасы жетчүдөй Орусиянын. Эгерде Орусия кайра баягы өзүнүн нефть сатуу иштерин, операцияларын улантса, анда бул согуш дагы 8-9 жылга чейин уланып кетиши ыктымал. Европа биримдигинде чыгыш Европанын өлкөлөрү ошо жаңы НАТОга кирген мүчөлөр Швеция, Финляндия жана ошол Польша жана ошол өлкөлөр аябай даярдыгын катуу көрүп атышат. Алар деген согушка түзмө түз катышканга камынып жатышат. Бирок баягы баарыныкы тең снаряддык запастар аз. Аны дагы өндүрүш үчүн чоң экономикалык инвестициялар керек. Алар Европа ойлоп тур, эч качан согуш болбойт деп баягы негизи Фукуяманын китебин окуп алышып, тарых бүтүптүр, бизде эми мындай маселе жаралбайт деп ойлоп калышыптыр. Ошол чоң кыйынчылык да бул аларга жарата турган болду бул нерсе. Анткени бул нерсе көрсөтүп жатат бүгүнкү күнү мындай абалда албетте баягы Америкага ишене берип, алар өзүнүн коргонуу потенциалын жоготуп салышты. Анан азыр кайра эсине келишти. Алар акырындап баягы күчтөнүп атышат, ушул өндүрүштү кайра ордуна салууга аракеттер жасашат, коргонуу өндүрүшүн. Бирок буга дагы убакыт керек, анан көп акча керек да. Булар кечигип жатышат. Эгерде булар деген ушундай эле абалда кала берсе, мурункудай эле абалда кала берсе, чын эле Орусия ушул кыйынчылыктардан чыгып, евро биримдикти толук өзүнө багынтып алат да. Албетте көрөбүз эми кандай болорун. Азырынча Кыргызстанга баары эле жакшы, бир эле тынчтыкты сакташ керек, экономикага иштеш керек тез-тез, армияны дагы эле күчөтүш керек, элдин баарын сабаттуу кылыш керек. Мен да ушундай кичинекей болсо да өзүмдүн билгенимди, өзүмдүн түшүнгөнүмдү сиздерге ушул роликтер аркылуу жеткиргенге аракет кылып жатам. Буга кызыкпаган кишилерге, суроолору бар кишилерге жооп болсун деп, жакшыбы жаманбы, серепчинин жообу болсо туура мындай багытта ойгонуп кетпегендей, мындай уктап жатып ойгонуп кетпегендей, болуп жаткан тегеректеги нерселерге ошо кандайдыр бир көз караш, кандайдыр бир таяныч болот деп ишендим жана ушул кеңири элге маалымат тарасын деп ушуну аракеттенем. Баарыбыз, ар бир калкыбыздын катмары окуш керек, билимди күчөтүш керек жана ошол өндүрүштөргө, ишкерликке аралашыш керек, өлкөбүздү байытышыбыз керек, күчтүү турушубуз керек да. Дүйнө жүзү оңой эмес болуп жатат.